ушул алыстан берген Абдулла Ташевич. Саламатсыздар. Бул киши болсо биздин регионалдык биолабораториянын башчысы, мындай айтканда органика департаментинин өкүлү. Анан мен болсо агрардык өнүктүрүү башкарманын башчысымын керек Ак Суу району боюнча. Анан эми açık başta verelim fakat emeler dahil olduğu şartta 177 hektar yer var. Anın içinden en negizlisi bizde aydala turgan ösümlüklerde bu dan eginleri mınday aytkanda 27 bin hektar düşet. Ana kartoşka ösümlüğü bizde köpürüp şu 9 bin tegereginde. Anan mınday ofitsial aytkanda bizde 780 hektar ösümlüktörü var. Анан эң негизгиси айта турган нерсе бизде жылыга мындай айтканда кыскартылып келатат, 3,5 миңден ашып айдалбай калган жер калчу. Быйылкы жылкыга биз мындай айтканда эсептөөбүз боюнча 980 гектар калчудай болуп атат да. Ошонун баары эле, ошол жердин баары эле мындайча айтканда бак өсүмдүгүн отургузганга ылайыктуу жерлер калып атат. Анткени ташта, анан кайрак жерлер Күрдүүлүк аз. Кунамдуулугу 40%га жетпеген ушундай жерлерибиз да. Ошону баары тамчылатып чыгаруу системасы менен мындай айтканда ошо менен иш алып барсак жакшы эле өсөт. Бул Ак Суу району менен Түп району бирдей мындай айтканда бул Сүкөр областынын эң жакшы райондорунан да. Только бизде жанакындай резко континентальный деп коет, баягы бат-бат өзгөрүп турган климатыбыз. Эми ошого жараша мындай айтканда азыр технологиянын баары тең азыр өсүп атпайбы. Отургузуп мындай жакшынакай ушулган бир көңүл буруп өстүрсөк, бул жерде жакшынакай өсөт. Анан биз дагы азыр ошол калып калган жерлерибизди дайыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, ушул негизинен ушул бак өстүрүүгө багыт алып ушулган бир инвесторлорду тартуу жагы маселеси азыр болуп атат. Анан ошол ички өзүбүздүн дагы үрүш жерлери бар да, калып калып аткан жерлер. Ошолорго дагы ушундай бир анабак өстүрсөк болчудай да. Анткени билесиңер, ары бери өтүп көрүп атасыңар, бул Жети Өгүз менен Тоң районунда көпчүлүк жерлеринде, мына үрүш жерлеринде азы алма өрүктөрдү отургузуп атпайбы. Мындан ары алсак Сүкөл районунда ошондой болду. Ошон үчүн көпчүлүк жерден суу болуп калып атат, ушундай тиккенге болобу, отургузганга болобу деп. Анан эми ошондой кул калып жата бергенден көрө, андан көрө биз ошондой курчап алып туруп, ошону иштетебиз деп атабыз да. Ошон үчүн ушуганда биз багытты ушуганда алышыбыз керек. Коркпой эле, мындай өзүң үрүшүңөрдүн жериңер болсо, мындай ыңгайсыз жерде. Мына ошол жерлерге алма бактарды отургузуп, андан тышкары карагат, малина дегендер бизге айыл жакшы өсөт билесиңер. Ошолорду отургузуп ошондой иш кыла беришибиз керек да. Азыр мына дүйнө боюнча аябай өзгөрүү болуп атат. Мына азыр ушул ойлосок, бак дарактар азыр мындай айтканда рентабельный болуп чыгып атат. Түрлөрү бар, мына азыр ошол боюнча да баарын Абдулла Ташевич айтып берет болуш керек. Баары силерге түшүндүрөт, кайсы сортторун кандай кылып өстүрсөк. Анан бизде да мына өзүбүздө дагы былтыртан бери частный уровньда уюштурулган, алар да чакырылды, келишти, биякта отурушат. Анан эми мындан ары дагы консультация болсо, ушул кишилер ар бир айыл өкмөттө бар. Кайрылсаңар болот, списиган кимдер экенин беребиз, анан ошолор аркылуу ишиңерди алып барсаңар болот. Бурасия багбандар биримдигинин жетекчиси боломун. Биздин ошол бирикме жалаң эле ушул Кыргызстан боюнча ыргалдуу багбанчылыкты пропаганда кылып келебиз. Ыргалдуу багбанчылык бул биздин мурунку отургузган дарактарыбызга караганда экономикалык жактан бир топ алдыда экен да. Анан уруксат берсеңиздер, отуруп сүйлөй берсем, Чу дегенде эле туугандар, баягы биздин мурунку отургузуп аткан дарактар менен азыркы дарактардын айырмасын айтып берейин да. Бирдей эле дарак. Болгону бул тамырында. Тамырында ошол жерде селекция кылынат, ортосуна дагы бир штамп койган, дополнительный. Ал штамп болсо, даракты боюн өстүрбөйт, даракты кичинекей кылып кармайт дагы, бирок баягы эмесин, мөмөсүн мурункудай эле бере берет. Мына мисалы үчүн азыр Star Крипсон деген алманы бардыңыздар билесиздер,
Старкрипсон алмасын мурдагыдай высокорослыйсы дагы бар, сильно рослыйсы, бийик өсчү. Анан орто бойлуусу бар, анан карлиги дагы бар, кичине. Низкорослыйсы да бар. Окшош эле. Мөмөсү да окшош. Бирдей эле болгон эле тамырында. Тамырын өзгөртүрүп койгон. Мына ошол жерден селекциянын күчү менен эле алдарак не көп чоңойбой калат. Болду, башка эч кандай эмеси жок. Анан азыр көп жерге барсак айтат да, Абдулла Ташиевич, сиз биздин өзүбүздүн мурдагы алмаларды жок кылып атасыз, тигил бул дейт. Жок туугандар. Бизде кыргыздарда жапайы эле алма биздики. Ошол тоодо өскөн. Жапайы алма. Калган бардыгы селекция менен ошол жапайы алмага уланып жасалган алмалар бардыгы. Бардыгы не кол бала болуп жасалган. Кол менен жасалган алмалар. Алардын бардыгы бизге башка жактан келген. Биз азыр Жанатан алма дейбиз, онун аты Джонатан. Крипсон дейбиз, онун аты Старкрипсон. Golden деп коебуз, анын аты Golden Delicious. Бул алмалар бардыгы бизге башка жактан келген. Мына даже баягы Семирянка алмасын Golden Delicious деген то есть Granny Smith деген гог алмадан алып жасалган да. Мына айырмасы жок туугандар. Бунун экономикалык жактан алып көрө турган болсок, 1 гектарга булар 1000 штук батат да. 1000 штук. Бул эгерде ал багбан опыту жок болсо, 3-4 отургузат дагы, ошондо 1000 көчөттү батырат. А эгерде ал опытный болсо, колунан келген багбан боло турган болсо, ал 1 гектарга 1700 отургузат. 2-ге 3 отургузган. 1700 түп алма батат. Анан бунун мөмөсүн терип алыш оңой, себебинде бою 3,5-дан ашпайт. Анан дарылаш оңой, и обрезка кылыш өтө оңой. Обрезка кылганда бунун кыркканда болгон эле ушул 10% эле алып турасыздар. Анан көбүнчө эле азыр немелер биз жакта Ош тарапта отургузгандар уже 4 жыл 5 жылдан бери баягы ушундай эме менен иштегендердин бардыгы эмне кылып атат? Полиметта деп коет. Мына мисалы үчүн мына столдун ортосу бул баягы трактор жүрө турган жер боло турган болсо, алар ушу тегиз кылып туруп эле, момундагы туруп эле кыркып коет. Болду. Ал стенадай болуп туруп эле ошол боюна кете берет, боюна тийбейт. Стенадай болуп ошо стенадан эле алма терип алып атышат. Буну полиметта деп коет. Бардыгы азыр барып полиметтага өтөт. Карлиги дагы аябай жакшы түшөт. 2-ге 3 система менен отургуза турган болсо, өтө жакшы болот экен. Анан туугандар, мына ыргалдуу багбанчылык дегенде эле биз биринчи эле адашканда, биринчи биздин адашыбыз бул жер даярдаганда адашабыз да. Жер даярдаганда жердин анализин албайбыз, суунун анализин албайбыз, анан жердин баягы немелерин, зыянкечтери, баягы жер тамыр ооруларды дезинфекция кылбайбыз да. Анан кийин жерди даярдаганда бул жерден катачылык кетиребиз дагы, анан кийин экинчи катачылыгы сразу эле ушул калпактай жерди эме касып туруп эле, анан кийин тамырды зордоп туруп ошол жерге батырып туруп, анан бут менен тебелеп бир аз суу куюп коебуз, болду. Анан түшүн бер деп коюп кетип калабыз да. Жок, андай эмес туугандар. Анда дегенде даярдаганда 1-ге 1 казылат. Түү дагы 1,20 алынат. Анан тоонун тупурагынан өзүнүн тупурагына 70-ге 30, тоонун тупурагы 70, биздин тупурак 30 кылтып, жанагы 25 жыл дарак жашай турган квартираны даярдайсыңар да. Ал квартирада буга азык болот, буга аба болот, тамырын жайганы пространство болот. А катуу жерге, мына көбүнчө түштүктө бизде топурак катуу болот. Биз ошол жерлерге эмне кылабыз? Бир аз казып эле отургузуп койгондуктан тамыр кургап калат. Биз казып туруп ошолорду көп көрсөтөбүз да. Кадимкидей баягы чачтай болуп, байкуш өсүшкө аракет кылган, бирок момундай топтолуп туруп курап калган да. Аба жеткен эмес ага. Абасы жок. Анан нымдуулук толук кирбестен ошондук кургап калган да. Анан кийинки адашуубуз болсо көчөт тандоодо болот экен да. Азыр ушул тапта азыр Кыргызстан боюнча толтура көчөттөрдү азыр алып келип сата башташты. Ал көчөттөрдүн же аты жок, же заты жок, ким жасаган, кандай кылган, гарантиясы каякта, кандай алма чыгат, ага эч кандай кепилдик жок. Бирок алып келип сатып атышат, 100 сом, 150 сомдон сатып атышат. Аны биз алып отургузабыз дагы, анан дарылап баштайбыз. Щитовкасына каршы дарылайбыз, 150 сомго алсак, 2 жылда 50 сом кошулат, неме? 1 жылда 50 сомдон кошулуп, анан тетиги көчөт
7 жылда түшүм берги чейин каждый раз дарылап атып, ошол бир дарак 7 жылдын ичинде бизден дагы 500 сом, 600 сом акчабызды алып коет. Утур эле дарылай берип. Багы дарылабасаң зыянкечи бар, илдети бар, аны менен күрөшүш керек. Карап отура албайсың, ошончо бакты кылып коюп туруп, анан расход кыла баштайсың. Акырына келгенде жанагы сапатсыз көчөт түшүм берет. Түшүм бергенден кийин түшүмүн алсаң эле бир деме да. Уялып анан кийин үйгө жыйнап коюп бекитип сатасың анан кийин. Өзүң жейсиң, базар кап чыга албайсың уялып. Мына ошондой уялчактарды биз көрүп келдик. Холодильниктеринен бери көрүп келдик. Жалаң штовка парча баскан. Менетти аябай кылган ал бечаралар. Аябай жасашкан, бирок акырына келгенде результат жаман болуп калган да. Бул деген көчөт тандоодо адашуу. Көчөт тандоодо адашуу, эң чоң адашуу. Экинчи адашуу бул көчөт тандоодо болот да. Көчөттү эмне, кандай тандаш керек? Көчөт холодильниктен сатылат. Биринчи правиласы. Көчөттүн өзүнүн вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты болот. Бул сертификат силерге гарантия берет, бул щитовка менен оорубайт, буга бактериальный ожог жукпайт, бул парша болбойт деген бул гарантиясы. Мына, ошон үчүн туугандар, вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты бар, көчөттү отургузгандан көрөктө, анан көрөктө ошол айдап жүргөн арпабызды айдай берели. Себеби дегенде аны силер өзүңөрдү алдайсыңар да. Жөн эле убактыңар кетет. Убакыт ушундай кетип калат. Силер жанагы кетирген каражатыңарды актай албай каласыздар да. Кетирген каражат ар бир көчөткө ошол 7 жылдын ичинде алганыңарда 150, кийин дарылап тияк болуп атып, ал 700 сом, 800 сомдон айланып калат ошол. Эмес, силер карагат, морожка, брусника, малина, ежемалина, голубика, черника, крыжовник. Ушуларга көңүл бөлүңүздөр. Булардын баалары базарда 100 сомдон ары. Алманы деген отургуза турган болсоңуздар, алманы деген ящикке терип аласыздар. Ящиктен терип алып холодильникке саласыздар. Холодильниктен анан дагы сортировка кылып, анан коробкага салып, анан Россияга кетиресиздер. Жакында коробка жыгач киргизбейт. Жыгач ящик. Резинка ящикте кирбей калат. Жакында коробкага өтөбүз. Ошондо логистикасынан эле силер бир топ уткузуп коесуздар да. А карагат, малина, ежемалина булардын бардыгы переработкага түшөт. Бул эч качан пропажа болбойт. Мына азыр ушу тапта биздин карагаттын вареньясы балдын басында Өзбекстанга сатылып атат. Балдын басында кетип атат варенья. Мисалы үчүн 1 литрлик банкада бал 300 сом болсо, 1 литрлик банкада карагат 300 сом кетип атат. Силер туугандарым мынандай да, баягы баг отургузуу деген бул деген жөн эле баягы вактынча бир мындай эме болбош керек да силерге. Жөн эле вакытты өткөзүү деген бир процесс болбош керек да. Бул деген силерге выгода алып келиш керек. Выгода алып келгенде дагы эселеп алып келиш керек да. Анан алманы отургузасыздар. Алманын логистикасы бөлөк, эсептеп чыктыңыздар, силерге не выгодно. Карагатты отургуздуңар. Карагатка постоянный клиент бар. Малинага бар, ежемалина, брусника, морожка, ушулардын бардыгына постоянный клиент бар. Мына өзүбүздөн супермаркеттерде сатылып атат. Чыкса бир 250 же 300 грамм чыгат, ошол 400 сом голубика. Голубика 400 сом экен. Ошол 300 грамм. А бул деген 1 килограмм 1200 сом болот атпайбы? А 1200 сомго силер почти 30-40 килограмм алма сатып аласыздар да жөн эле. Туурабы? Мына туугандар, биздин өнүгүү багытыбызды аныктап алышыбыз керек да. Анан бирөө ушу коңшу бир нерсени отургузса да аны кайталап отургуза бергенде неме жок, окугула, билим алгыла, ар бир күндү бекер өткөзбөгүлө. Мына ушундай кылып чогулуп алып, мындай план действия. Анан бир эле айыл, бир эле мөмөнү отургузуш керек. Бир эле мөмө. Ан деген бир эле агроном карап берет ошонучу. Эгерде силер өрүк, шафталы да бар жокту анан кийин болгондо дагы ар бириңер ар кандай сортто отургузуп алсаңыздар, ол агрономуңардын башы айланып калат. Эмнени карайм эми деп. Бир опылитель, анан бир основной сорт. Быйла бир чаңдаткыч болбосо болбойт. Биз чаңдаткычка такыр көңүл бөлбөйбүз да. 1 гектар болсо бардыгына бир сорт отургузуп иштейбиз дагы. Чаңдаткыч такыр эле койбойбуз да. Чаңдаткыч бул аталыгы. Тетиги основной сорт энелиги. Эко чаңдашып туруп анан кийин
мөмө болот. Чаңдаткыч, основной сорт менен чаңдаткычты экөөнү айкалыштырып туруп окуңуздар. Азыр бардык эле жерде ушул семинарлар болуп атат. Семинарларга келсеңиздер эле бир беймани эле бир немелерди сүйлөп эле отурушат да. Анан да кыз керек, ылдыйга түшүшүбүз керек биз. Ылдыйга. Мурунку ата бабаларыбыз эмнени жасаса, ошол эле жасашыбыз керек. Биздин өнүгүү стратегияны биздин ата бабаларыбыз бизге коюп кеткен. Биз ошол эле карманышыбыз керек. Biz oturup alıp gelip öyle anan keyin bul toğunu kazabız anan biyakta temir göğüken, anan bunu kazabız biyakta alimin göğüken, anan keyin toğunu kazabız yok. Biz buna özümüzde Kırgızlardın önügü stratejisi bu taza tabiat, taza yaratılış. Biz Özbeklermenen selitrası alıp jarış albayız. Alardın özünün bir neçe zavotu var selitra boyunca. Biz bolsa nabarot oşol bizdin özümüzden malımızdan kalgan kıktı salıp durup organika kılıp taza kılıp öndürüp durup ошонун басына чыгарып туруп анан кийин ошентип жашашыбыз керек. Мына азыр ушул тапта Ташкентте крупный бир койлук, анан Алай базары, анан кийин Ипподром деген 3 базар бар. Ошол жерде өзбектер өздөрүнүн алмаларын 30 сом 40 сомдон сатып берип Россияга, тияка бияка сатып берип анан кийин внутренний рынокто өздөрүнүн алмаларын жешет. Анан жалаң байлары колунда барлары биздин алманы жешет, биздин карагат вареньяны жешет, биздин облепиханы майын ичет, биздин барбарис тодо курултулган барбаристин баасы курултулганы 1000 сом экен. Барбарис бар го, бөрү карагат деп коебузбу? Ошол. Анан сары майдын баасы 800 сом 1000 сом экен. Биздин чучуктар турат ошол жерде. Жалаң Кыргыздан барган. Алманын килограммы 200 сом. Груша 200 сом. Жалаң бизден көлдөн барган грушалар сатылат. Нокаттын алмасы сатылат. Алайдын куруту сатылат. Жалаң экологиялык чистый эмени рядтары бар. Ошол жерден гана азыктанат. Бундай рядтарды бизне бардык мамлекеттерге атсак болот. Бизде толук мүмкүнчүлүк бар бизде. Биздин продукция дүйнө жүзүнө таркаса болот. Мына ошон үчүн биз деген биригип туруп, органикага өтүшүбүз керек да. Органикага өтүшүбүз керек. Бизде эми толук мүмкүнчүлүк бар да. Биз астын өзүбүздө жер семирткич чыгарсак болот. Анын аты биогумус. Үстүн болсо энтомофаг менен дарыласак болот. Энтомофаг бул энтомология, курт кумурска илиминен бизге пайдалуу чымындарды бөлүп алганбыз. Ошолорду энтомофаг деп ат коюп, ошолорду биз өзүбүзгө иштетебиз. Алар болсо бизге билинген 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөшө алат да. 800дөн ашык зыянкечтерди кадимкидей тутуп жеп, ошолорду жок кылып, парализовать этип, нейтрализовать этип, ошолордун жумурткасына өзүнүн жумурткасын коюп, ошентип алар тетиги биздин зыянкечтер, булардын азыгы. Мына ушул илимди азыр Темир экем үйрөтүп берет. Даяр болду? Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. Анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги. Кийинки поколениясы кара кочкул кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Granny Smith деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл Сибирде өтө эң сатылган эки алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, креспель. Жайкалма кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар, ушундай алма барбы? Алмуруттан Williams, Конференция, Форел, 3 Алмурут, Слива, Анжелино, Стенли, Венгерка, гиластын өтө сонун сорттору Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Ушул 5 сорт Big Bang деген жыңылар шапталы жазды. Шабдалынын нектаринде. Орион, Венус, Extreme Candy деген сорт. Түктү. Трансфалия, Extreme July, Sweet Dream. Базарна долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндер дагы, оптовиктер дагы долларды таныгандай таныйт да. Сенин шабдалыңдын аты эмне? Трансфалия десең канча тонна бар дейт сразу. Ошондой сорттор булар. Малина болсо Полка, Полана, Маравелла.
3 сортты жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 кило алмага барабар. 1 кило карагат. 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом зарабат өтөт атат Ысык-Көлдө жетөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, мендаль. Президентский, Ферагнес, Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. Азыр силер 500 сомдон 250 сомдон көчөт алыш бул өтө оор да. Бул жигит жасап бере турган болсо силердин көчөттөрүңөр 100 сом, 50 сом ошондой эле турат. Мына бул үчүн не кылыш керек? Акимчилик өзү кызыктар болуш керек. Бул жигитке жерди бөлүп бериш керек. Маточниктерге кете турган расходный материалдарын турлап бериш керек. Анан кийин буну деген суу менен камсыз кылыш керек, охранасын кылып, баягыны мал жап кетпей турган кылып, тостуруп бар жоон даярдап 10 гектар жасай турган болсо 1,5 миллион көчөт чыгарып берет. 1,5 миллион көчөттү $1 сатканда эле 1,5 миллион доллар болот. Мына бюджетке дагы акча түшөт. Эгерде мындай болот. Жок, биз мамлекет менен эмес, биз өзүбүзчө частный жасайбыз десеңиздер, кооперативге бириккиле. 100 киши bir 50 000 сомдон таштап туруп, ошол жерге чоң бир кооператив жасап туруп, бир 20-30 гектар жерди алып туруп, арендага. Сусын төлөгүлө, арендасын төлөп, тосуп өзүңөр. Ошол жерде көчөт чыгаргыла. Бул деген багбанчылыкка караганда 1000 эсе эффективирөөк акча түшөт да будан. 1000 эсе. Мына бир эле 2 жылдын ичинде силер мисалы үчүн 50 000 сом салсаңыздар, ошолдон 500 000 сом кайтып келет. Мына ушуга урунуңуздар, ушуга bir эле убакта мына өзүңөрдүн эле тууган уруктарыңарды бардык ушул көчөткө болгон муктаждыктарды чечесиздер. Качанча биз ошол Турция, Польшаны күтүп отурабыз? Мынанда турбайбы? Өзүбүз жасабайлыбы? Ошол эле бардык прививкаларын жасаганда эле таза жасап койсо, баягы тамырды деген күчтөп туруп, азыктандырып койсо, мына ошол иммунитет болду. Орукчан көчөткө эме чыга берет да оору. А буда уже безвирусный болуп чыгарып берет. Мына решение өзүңөрдүн колуңарда. Бириккиле бир кооператив түзө койгула. Кичинекей бир кооператив түзө коюп, питомник деп атап, мына Аксу питомниги деп эле. Канча жерлер питомник болуп, бирок иштебей турат. Бир байдын жылкысын беде чыгарып берип турат. Ондой жерлер толтура да бизде. Мына ошого туугандар, мына жакшы решение турат. Анан туугандар дагы бир айтып кое турган нерсе, бизде өтө көп мына кемчиликтерибиз эмеден кетип калат да. Мына тажрыйба менен билим жоктуктан. Мына ошо тажрыйба менен билимди алыш үчүн тез ушинтип чогулуп турушуңар керек. Чогулуп, мисалы карагатты бир чогулуш кылдыңарбы? Мына бир зона карагат айдап баштадыңарбы? Тез чогулуш кылып, мына ошол карагаттын зыянкечтери менен, илдеттери менен эффективдүү күрөш үчүн биргеликте бир агрономду чакырып алып, мына азаматтын бар багын көрдүм. Бир багында бир оору жок. Себеби дегенде бул карайт. Багында бир жерде, мисалы үчүн, обрезкасында бир катачылык жок. Бардыгы мөмөгө настроен. Обрезкадагы көп нерсени чечип коет. Мисалы үчүн, биз обрезканы келип бир киши 50 сомго бутап берем десе, качы деп өзүм бутайм деп тургандан кийин багы парикмахер чачыңарды алганда кандай болот? Жаштан чыгабы? Анан жөн эле жеңең эле алып койду дейли. Келип эле, сен чачың алып, үксөйүп, бирдеме болгондой эле. Анан ошол эле кезде анан кийин түшүм болбойт. Эгерде жакшы кезе турган болсо, 10 тонна бере турган жер жаман кезип койсо 1 тонна да бербей коет. Ошон үчүн обрезчикти тандап туруп, жакшы агроном обрезчик алыңыздар. Агроном менен сүйлөшкөндө үйрөнгүлө. Агроном бул деген врач. Врачка төлөгөндө эле, мына тишиң ооруп атса, мисалы үчүн мен тишим ооруп атса, кел анан Темирека мен тишим жулуп коюңда буга келбейм деп турам. Мен стоматологко барам да. Турам. Анан силер баягы бакты бутаганда өзүңөр тиш алгандай эле болуп атпайсыңар. Чачкырткандай эле. Же өзүңөрдү педикюр кылгандай эле да. Ошондой эле туугандарым бунун дагы
Эмеси агроном менен сүйлөшкөндү үйрөнүп туруп, агрономго акча төлөгөндү үйрөнгүлө. Агроном келип визит кылып кеттиби, багыңарда причиналарды көрөт. Келип эле сразу карайт. Так. Щитовка бар экен, парша бар экен. Мынерде уже бактериальный ожог кире баштаптыр. Аке, мынаны мындай кыласыз, мындай маркер менен чызып, мынаны алып кой дейт. Таш-таш салып туруп, жыйнап туруп өрттөп салдыңар. Бир кыйла кутулдуңар. А бакты деген каждый жума мониторинг кылып туруш керек, кирип туруш керек. А биз болсо бир айда, 2 айда бир киребиз дагы, капкара болуп кеткен турбайбы деп анан туруп калабыз. Жок. Черешня туралы айтып Туруп, аке. Азыр суроо жоопко келебиз. Ооба, суроо жооп болот. Ошондо мен анда түшүндүрүп берем. Ал эмне үчүн байлап аткан, анын причинасы көп. Анда айтып берем. Мына биздин агрономго болгон муктаждыгыбызды чечиш үчүн балдарды окутушубуз керек. Илим, билим, тажрыйба болмойын, эч нерсе өзгөрбөйт. Анан дагы туугандарым, бизде суу бар, жер бар. Анан ошол бакты отургузганы бизге не көчөт. Анан дагы бир эмеси, бизде технологияны жакшы түшүнбөй атабыз. Жыл сайын эле мөндүр уруп кетип атат да. Европада аны тосуп койгон, навес салып койгон, жөнүндө мындай сетка коюп койгон. Мөндүрдүн баары топтолот, бактын ортосуна таштап берет. Анан баягы сетканы тосуп койгон, ар жерге момдап туруп, прести күйгүзүп туруп, суулап туруп, прести күйгүзүп коет. Ошол жерде не плюс 2, плюс 3 чейин көтөрөт абаны. Муздабайт, үшүк урбайт. Болгон үшүк 1,5 саат эле жүрөт. Болду. Ошону менен биз 20-30 тонна түшүмдү сактап калабыз. Анан кийин ожог бар го, бир бети күйүп калат. Баягы немеде тоодо жүргөн баланыкындай торлоп. Бул ожог, аны деген мындай көрүп туруп, чоң эмелер албайт. Ожогу бар экен. Ал ожогтон да сактайт. Анан чымчык деген чыккан азыр. Каракчы бар жок деп. Тосуп койсоңуздар такыр кире албайт. Мына ошол технологиясын дагы карап көрүңүздөр. Анан кийин баккылат десе эле сразу эле баягындай баары эле давай деп эле 1 гектар кылып салбаңыздар, туугандар. Биринчи өзүңөрдүн үйүңөрдүн участокты бошоткула. Ол жерде ортодо бир жаңгак турат, чекеде 2 алма турат. Ошону менен 8 сотик, 10 сотик жер занят да. Турам, ал жаңгак берсе 12 кило жаңгак берет. Алмалар 30 килограммдан 40 килограммдан 80 килограмм алма берет. Жок, булар жулуп ыргытыш керек. Мадемектен чоң атабыздан калса делечи. Себеби дегенде бул болду, эскирди, өзүнүкүн неме кылды. Площадканы бошоткула дагы. Мына ошол жерди курчап туруп, ошол жерге карагат өстүргүлө. Жакшы сорт карагатты өстүрүп туруп, анан ошону ухаживать эткенди үйрөнгүлө. Жакшы сорт алма, жакшы сорт өрүк, жакшы сорт шавдалы ошону отургузуп туруп, ошого аябай көңүл бөлүп туруп, ошону жакшы карап койсоңуздар, жерде опыт пайда болот. Анан кийин уже 1 гектарга урунасыңар. Кийинки жылы. Мына ошол жерден карагатын сатып, өрүгүн сатып, алмасын сатып, шатолуну саткандан кийин силер түшүнөсүңөр. Оказывается, мындай кылыш керек экен да деп туруп, анан уже силерде опыт пайда болот дагы, уже 1 гектарга өтөсүздөр. Мына ушундай опыт менен кайрага. Эми туугандар, азыр Айбек барат жаныңарга. Айбек айтат, айт дегенде анан кийин суроону айтасыздар. Макулбу? Сразу айтпагыла. Азыр 3-3төн суроо бериңиздер. Өзүңөрдүн багыңарда кандай проблема болуп атат, ошолорду айткыла. Черешня, вишня тууралуу айтып өттүңүз. Ошолор мисалы үчүн дарылап антиминсең деле жакшынакай байлайт, мөмө берет жакшынакай. Вишняныкын айта кетсек, вишняны сугарып деле дарылап деле атсаң, аябай эле кычкыл болуп калат да, дамыч. Ошол ноосу бар да, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчи суроого жооп. Өзү вишня ачык болуш керек. Вишня. Бул өзү естественный вкус ошондой болот. Анан түштүктө вишня ширин болуп калгандын себеби бул деген күндүн таасири менен болот да. Вишня бизде майдараак болот. Мындай сахары көп болот. Анан экинчи сурооңузга болсо, баягы ичинде бул вишневая муха. Бак, курт. Вишневая муханын личинкасы ал. Ошон үчүн бул бизден Кытай биздин черешняны албай аткан себеби бир ушул. А вишневая мухага энтомофаг коюш керек. Мына Темирекем азыр айтып кетет. Бир эле чымын силердин көптөгөн проблемаларды чечип коет да. Вишневая муханын өзүнүн энтомофагы бар. Ошону коесуздар. Бактериальный ожог бизге чет өлкөдөн келген көчөттөр менен кошо кирди. Багы текшерилип киргендигин себебинен ошолор кирип кетти. Бактериальный ожогду өзү бизден башка мамлекеттер да жеңе албайт. Только ампутация.
Эгерде шагында болсо, жалбыраганда болсо ошону кесип жок кылат. Эгерде уже столго түшүп кеткен болсо, ошону полный на корню алып таштап күйдүрүп салып атышат да. Өртөп салыш керек. Башка немеси жок. Поликарлик алма биздин алмаларды ошо жайдын күнү дагы күздү бойло эмеде өзүнүн немесине карап эле сугарылат. Мына жалбырагы эгерде суу ичкен болсо, ал тик турат. Жалбырагымда ылдыйлап калганда эле 45 градус уже сугарыш керек. Анан поликарлик алма капельный менен сугарганда бир жолу 3 эле литр суу ичет. Ошон үчүн баягы тоолорго оштуктар чоң баягында цементтүү эмелерди коюп туруп бассейнде, БСР жасап туруп, ошол жерге арыктын суусун эле тарттырып эле ар бири өздөрү баягында эме сатып алган. Водовоз. Алып барып эле куюп эле, бизде суу жок, силердикиндей мындай шаркырап аккан. Бизде мындай ташып келип бак кылып атат да бизгилер. Ташып келет, кадимкидей бир машинесин бизде 2000 сомдон куят. Бир эле сезондо кээ-биркилер 100 машина суу алат. Бирок ошол актайт да бакты. Себеби бир эле гектардан миллион алып атпайсың. Ал эмне? Деген бул техникалык эме. Мына көчөткө кошулган баа деле булчу, чындап айтканда бул просто промежуточный эле эме расход да бул. Ал все равно аны актап берет. Мисалы үчүн сен көчөттүн баасынан коркуп көчөт отургузбай 3 жыл жүрө турган болсоң, сен уже кеч калдың да. Коркпой эле даң этип алып туруп эле отургузуп койсоң, сен 3-жылы бул өзүн актай баштайт. 5-жылы тып-тыйпыл актайт. Мисалы үчүн капелькага $3000, тоскону $2000, көчөткө $5000. $10,000 менен бир капитальный поликарликовый бак турат, 1 гектар. $10,000 менен. Сен уже 2-нчи жылдан баштап түшүм алып баштасаң, уже отбивать этип баштайсың. 1-нчи жылы $1000 отбивать этесиң, 2-нчи жылы уже $3000, уже 4000, 4-нчи жылы дагы $3000 ошентип, 5-нчи жылы бак өзүн толук актап бүтөт, 6-нчы жылдан сен уже конкретно прибыльга отурасың. Всё. Келди сага 40 тоннадан 50 тоннадан түшүм бере берет. Бул деген бир бак 40 килограмм не вопрос. А кээ-бирки поликарлик алмалар 150 килограммга чейин эме көтөрөт. Капельканы кой дегенибиздин себеби бул өзүнүн ашын көтөрө албайт. Мында жай берип сугарабыз го, ошондо асты жумшап калат. Бул 1 эле метр болуп атпайбы? Кичине эле үфтеп шамал болсо эле кулап калат. Ошон үчүн капелька боло турган болсо 1 эле жер, мынча эле жер суу болот. Ошодон вес тамыр азыктана берет. Ошон үчүн капелька коюш керек. Анан башында 35 тамчы түшүп атабы минутасына, акырында да 35 тамчы түшөт. Бардык текси бушат. Анан неменин баягында поликарликовый бактын ичине баягында беде отургуз, анан картошка айдап кой, дагы малина кылбаңыздар. Жалтырап туруш керек. Себеби дегенде ал азыкты көп алган үчүн фотосинтез ага көп керек болгондугу үчүн келет дагы күн чагылышып турган түйүндөгү алмаларга берет. Ошол жерден дагы прибыль ала коюңар келип атса, анда 1 гектарга 400 каз багып койгула. Түйүндө тазалайт, анан кеч күздө уже 1000 сомдон сатып бересиздер. 400 000 сом акча болот. Каз багып койсо, тазалай бер. Сен бир дагы отоп турат, вообще кирбейсиң. Мына БСР кылып коесуң, ошол жерге өздөрү сууга түшүп алып эле чөп жеп жата беришет. Анча-мынча подкормка кылып коесуң. Анан газды арендаға бересиңер, кадимкидей эле. Сурайт сизден, багы барлар. Байке газдарыңызды айдап бериң. Хорошо, күнүнө 3000 сомдон айдап коесуң. Жемине чыгып тура берет. Комплекстүү өнүгүү бул кластердик баг, бул деген башка өнүгүү, башка уровень. Жылдан жылга биз деген акырын өсүп атабыз да. Мына бизде Кыргызстанда эч бир киши кедей жашашка биздин укугубуз жок. Ушундай природа, ушундай суу. Биз өзүбүздүн суунун 4% пайдаланабыз. Ошону билесиздерби? 4%. 96% Өзбекстан, Тажикстан, нары Түркмения, бар жок жака кетет биздин сууларыбыз. Биз 4% сууда жашап атабыз. Мына ошону айтып атам да. Мамлекет бизге азыр ушул Садыр Жапаровдун правительствосу, ушу Мариповдун правительствосу бизге деген $200 миллион сурап атабыз да. Ошол багбандар биримдиги. Чтобы Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшүшүн эмне үчүн керек бизге ал акча? $35 миллион заманбап 7 питомник коебуз. Кыргызстан боюнча 7 жерге. Адан ар бир питомник эң эле аз дегенде 30 миллиондон көчөт чыгарып берип турат бизге. 30 миллиондон көчөт чыгарып берет. Ошондо бир сезондо эле биз 210 миллион көчөт биз отургузабыз. 10 жыл отургузганда ошондо биз 2 миллиард дарак отургузабыз. 10 жыл отургузганда. Эгерде 15 жылда ошондо биз толук бардык жерибиз бак болот. Ошон үчүн бизге питомник обязательно керек. Мына ошол жерлердин бардыгын сугарыш үчүн бизге эмне керек экен? 100 буровой установка вертикально, мына түз
Түз ал. 5000 метр қаза тұрған корейский установкалар бар. Бұл деген көлдің айланасын бардығын чұқып тұрып, баяғында грезерный суларды шығарып тұрып, бір жағы туризмге пайдаланып, мұздағандан кейін анан кейін баққа іштетсек болады. Ар бір өздің үйізді мынандай бассейн қылып қойып, 100 сомнан сала береміз кішкене. Давай. Кенч болуп алабыз, бардық өз мына. Бар ғой, тұратқан жерде біз түшкендік. Ақсу кенч. Ошондай болот, бардық жерлерибизде. Анан ошол жерде кейбір жерлерде 100 градус, 120 градус сулар бар екен, грейзер кайнап турган. Мына ошолорду отопленияга салып беребиз. Көмір жақпайбыз, мына экология. Керек болса ошол суну транспортировка кылып Бишкекке чейин алып кетсек болот да. Бишкекте чыкпай турганбыз. Аутса дегенди билесиздер да, Бишкектеги Аутсаны. Ошол университет биздин ТЭЦтен 1 грамм жылуулук албайт. Алар ошондой жасап койгон Бишкектин өзүндө. Мына бизде эле жасап алсак болот ошолорду. Отопление, целый зданияны кичинекей насос менен ошону кылып атат. Мына ошон 100 буровойду алып келе турганбызда Кыргызстанда көмүргө болгон муктаждык токтойт. Тамак иштеткенде эле кичине Өзбекстандан газ алып койбосок, калган малда момундай эле жашайбыз. Анан 65 миллион доллар неге сурап атабыз? Кыргызстан боюнча БЧКдан 2, 3, 4 келген каналдарды Союз эме кылган экен, план кылган экен. Мына ошолорду бардыгын каза турган болсок, бизде суга муктаждык болбойт, бардык жерлерибиз сугат болот. Адан сырткары да 70 миллион сурап атабыз. 100 000 агроном окутайлы деп атабыз биз. Весь бардык Кыргызстанга жете турган агроном. Себеби бактар көбөйөт. 2 миллион гектар бакты караш үчүн бизге толгон токой специалисттер керек. Мына ошол специалисттерди биз ошол акча менен биринчи эле башталганда, питомник башталганда, питомникти куруп башталганда эле балдар окууга кетет. Биздин питомнигибиз 3 жылда, 4 жылда уже баягы эмеси чыгарып баштаганда, көчөт чыгарып баштаганда, булар уже бүтүрүүчү болуп келип калышат. Түшүм бере баштайт. Алардын түшүмү да келет, булардын түшүмү да келет. Ага чейин болсо биз жерлерди тешип, сууларды, каналдарды казып, бар жокту планировка кылып турабыз, көчөт бир масса чыгат, анан отургуза баштайбыз. Тар. Өнүгүү, туруктуу өнүгүү жолуна чыгабыз. 200 миллион доллар менен. 20 миллион доллар келген экен. 20 миллиард Кыргызстанга. Мына ушул биздин чиновниктерибиз ошонун бардыгын бөлүп, жеп, жутуп жок кылып беришкен да. Азыр болсо беттирмачылык кылып атат. Мен урдаган эмесмин. Айлана, урунун шапкеси күйгөндөй эле күйүп атпайбы шапкелери, туурабы? Ар биринин асабинектарын көрбөй атасыздарбы? Минген машинелерин, бияктагы малдарын, туурабы? Канча мүлктү бар жокту ээлеп алып, да беттирмачылык кылып Кыргыз элине жалган сүйлөп атышат. Биз урда чекеден бардыгын апарып отургузуп, кустуруп, карзы төлөтүп туруп, анан бизге мына биздин планга акча чыгарып бериш керек. Мына биз ошондо туруктуу өнүгүүнү жолуна түшөбүз, туугандарым. Азыр болсо сөздү Темиркул экеме берейин. Багандар, менин атым Темиркул. Биз ушул ай чарба министрлигинде органикалык ай чарба департамент деген бар. Ошонун Үскөлдөгү филиалы болуп эсептелебиз. Негизги биздин аткарган функционалдык милдетибиз бул экологиялык жактан таза органикалык азыктарды өндүрүү боюнча кызмат аткарабыз. Органикалык чарба болот, аны кантип катталат, аны кантип таанытылат, сертификатташтыруу кандай, эл аралык деңгээлге кандай чыгабыз, дүйнөлүк стандарттарда ошо сертификаттарды алдыртып, ошо органикалык продукциялар чет жактарга сатуу кандай жүрөт, мына ушул процедуралардын баары азыр ошол министрликте, департаментте ошо мыйзамдар иштелип жатат. Мындан тышкары ушул биз дагы ушул биздин функциялар, милдеттер дагы башкача болгон жатат. Бул болсо жана инспекторлук кызмат, органикалык чара жүргүзүү, күттөө, консультация, жана семинарларды өткөзүү, аларга шарттарды түзүү боюнча ошо биздин милдет ошондой жүктөлдү да. Биз эми кандай шартта ушул иштер менен иш алып барабыз? Биз ошол өткөн мезгил органикалык чарба жүргүзөм деген чарбаларды каттайбыз, пилоттук органикалык чарба деп. Мына ошол 3 жылдын ичинде жерлердин анализин өткөздүртөбүз. Анализ өткөзгөндөн кийин ошол чарба жана өзүнүн приоритетин тандап алат. Мисалы үчүн мен жашылча өстүрөм, болсо мен малина өстүрөм, мен ошо азыркы айтып өткөндөй багбанчылык менен алектенем дегендей. Мына ошолорго биз микробиологиялык препаратты жана
химикатсыз өндүрүлчү жер семирткичтерди, биостимуляторлорду сунуштайбыз. Ошондой эле алыскы жакынкы мамлекеттерде, Россияда дагы ушу жакшы биофунгицидтер бар, инсектицидтер, ошол эле химикаттын заменители, микробиологиялык препараттар бар. Ошолорду сунуштайбыз. Анан 3 жыл өткөн мезгилде органикалык чарбада өткөндөн кийин азыр ошол мыйзамда да каралып атат. Ошолор сиздердин өндүргөн органикалык чарба болгон жер жемиштерди жана жашылчаларды өзү жергиликтүү калк кайра пайдалангандай мүмкүнчүлүктөр, шарттарды түзүү каралып атат. Ошондагы жана мыйзамдар мына өзүн өзү башкаруу, жергиликтүү мисалы үчүн ар бир мектептерде ашканалар бар, больницаларда столовойлар бар, карылар үйлөр бар. Мына ошолорго ошол сиздерден өндүрүлгөн продукцияларга сертификатташтырып, мына чыныгы органика дедиртип туруп, анан субсидиялар ушулар каралып туруп, ошону биз өзүбүз биринчи кезекте өзүбүз ошону пайдаланып жегенге шарттарды түзүү багытында иштерди алып барсак деп атабыз. Мына ошол эле ошону мындай элдер көрүп, мындай башка өлкөлөрдө жана өнүккөн өлкөлөрдө органика жакшы жолго коюлган өлкөлөрдүн тажрыйбасын алуу иретинде да ошо азыр долбоор иштеп атат. Мына мүмкүн сиздер кабарыңыздар бардыр, биякта ошо Ак Суу органикалык аймак, Маманда органикалык аймак деп койка проектиси менен ошол облуска $5 миллион проект тарттык. Ошол департамент ичинде чарба министрлиги мына ушул жерлерде дагы азыр ушул Маманда ошол дар чөптөрдү жана ошо которуштуруп айдоонун ичиндеги жер жемиш, мөмө жемиштерди ошо органикалык деңгээлге жеткизип, аны ошо органика катары кымбатыраак баада сатыш, дыйкандардын ошо кошумча нарк чынжырчасы деп коет. Мисалы үчүн уже кардар сатып алуучу билген шартка чейин жеткизилет экен да. Мына Кореяда ушундай экен. Мисалы үчүн Ак Суунун ичинде 1000 гектарга картошка өндүрүлгөн болсо, ошол органикалык деңгээлде жана химикатты колдонбостон өндүрүлгөндөн кийин ошо 1000 гектардан 20 000 тонна картошка өндүрүлө турган болсо, алар ошол кооператив түзүлүп, органикалык өндүрүүчү кооперативге өндүрүү картошка өндүрүүчүлөр менен анан ошол эле мисалы үчүн Бишкекте бир жерде 4-5, 6 микрорайондордо мисалы үчүн 30 000 калк ошол 2000 тонна картошканы базардан сатып жейт экен да. Мына экөөнүн ортосунда байланышты түзүп, анан ушундай өзлөрүнүн органикалык өнүм продукцияларын ушундай шартта көбөйтүп ушуну таанытууга жакшы деңгээлге түшкөн экен да. Мына ошол сыяктуу ушул проекттер ушул жерде иштей баштайт. Аны сиздер да ошо кабардар болуп туруңуздар. Бара-бара ушул экологиялык жактан таза органикалык азыкты өндүрүүгө ушундай шарттар түзүлмөкчү да. Мына өзүңүздөр деле билип атасыздар, мына кийинки кездерде ушул жашыл экономика, химикат эбегейсиз химикат колдонгондон адамдын генофонд, ден соолуктары бузулуп атат. Жаш азыр жигиттер, кыздар оорукчан болуп атат. Мына өзүңүздөр билип атасыз. Ошол эле бала болбой кумчулук азайып кеткен, ар кандай оорулар болуп атат. Мунун баары химикаттын эсебинен, ошо химикаттын негизинде болуп жатат да. Анан биз ошо сиздерге ошо пилоттук чарба катары органикалык чарба жүргүзөм деген чарбаларды каттайбыз. Ошону мына руарлар менен азыр руарларга заявкаңыздарды берсеңиздер, анан биз менен иш алып барсаңыздар. Биз дагы ошо чакан өзүбүздө лаборатория бар. Микробиологиялык препараттарды өндүрөбүз. Эки түрүн өндүрөбүз биз. Биолигнин, анан триходерм деген препарат. Биолигин болсо биостимулятор. Бул биолигин мурун эле Союздун мезгилинде эле 89-жылдан бери эле иштелип келатат. Жакшы препарат болуп эсептелет. Бул Советтер Союзунун учурунда ошо Иркутск университетте биотехнолог, микробиологдор ушуну энелик материалын иштеп чыкканда, анан ушул күнгө чейин ошо бизде сакталып, биз ушуну өндүрүп келебиз. Тошка себебиз да жыта элечи. Анан чет жагы көк эле турат да, ортосу саргарып кетет. Июндүн ортосунан кийин июнга караганда эле ортосу саргарып кетет. Анан кайсы бир жылдарды анализдетсек, темир керек буга карабеде сепкиле деди эле, карабеде 7 жыл жатты, дагы эле ошондой. Анан эми кой деп эмне жанагы 40 алып келип төктүк 10 машина, 10 сотук жерге.
Дагы дале эми быйылкы жеген картошкабыз тамакка апапакай ачып тамакка кошсок каралып калат да, жанагы алюминдин датысы чыккан сыяктуу. Ал эмнеден? Жөнөттүрүп топурагыңыздын анализин текшерип туруп анан айтпаса чындыгында азыр айтыша албайм. Мен дайыма үгүттөйм мынакей. Мына кааласа мына айылга мен телефон алып айтам. Мына айылга барып мен окутам. Карагатты кандай өстүрүш керек? Бүлдүркөндү, клубниканы кандай өстүрүш керек? Мына клубниканы эле айтайын, мисалы үчүнчү. 10 сотуктан 1 миллион табасыңар чынын. Ал парник кылып баягы балаганда монду биз атат. Интернеттен карасаң барып айтат. 10 сотуктан 1 миллион табасыңар. Клубникадан. Жакшы сорттор бар. Альба, фестиваль деген сорттор бар. Бир түнүнөн 1 килограмм кем берет. Ошолорду айдаса, малга караганда төлүк өтөт болчу мынакей. Малды да кармаш керек. Мен карабам. Азыр мал аябай көбөйүп кетти, билесизби? Таланын баары мал тебелеп, талкалап атат чындыгында. Турабы? Баг өстүрсөң аны жеп атат мынакей. Малды деген бул Абдулла Ташев айтканда бул коробого кармагыла. Коробого кармап, чөптү чаап келип, баягы сүттүү уйлардан берип 5 үй кармагача 1 сүттүү кармасаң ошо жетет да, турабы? Мисалы үчүн 1 эчки кармасаң 1 эчки 5 литр сүт берет экен. Баягы сүт берген эчкилерчи. Мен таң калам да, кээ бир уйларды багабыз биз. 5 литр да бербейт, турабы? Малды да кармагыла, малдын богун деген биогумуз кылып туруп, жанагы жер жемишке берели мынакей. Мына бул Абдулла Ташев сизге чоң абдан рахмат. Мынакей ыраазымын да, бүтүн Кыргызстан мынакей ыраазы болуш керек. Мына бүт аймактын баарын кыдырып жатасыз мынакей. Мен Фейсбуктан дайыма карайм. Кээде карап күлөм бул кишигечи. Ой, мен билбегенди билет экен депчи бул киши. Сорттордун баарын айтат, тигисин айтат, мунусун айтат. Ой, бул кайдан билет бул киши депчи. Мына окуш керек. Туура айтып атат, окуш керек мынакей. Окуйлу десек 5 сомубузду аяйбыз мынакей, чын. Ай, мисалы үчүн мен бир пример келтирейинчи мынакей. Кээ мына мен клубниканы окутуп атам, бир ашыкпай кетсеңер, 100 миң чыгым болуп кетет. Бир эле кичинекей ашыкпай кеткен. Ошон үчүн окуш керек болгондо. Окуйлу. Мына бак себелеп, мына биздин Ак Суу району действительно бош турат. Жети үй менен Сылкөл району карагылачы. Гектар абрикосты айдап койгон алар. Бай аяк. Биз кедейген багабыз керек. Суус менен мисалы үчүн карагат айдасак биякачы абдан жакшы. Кеч пишат, баасын кымбат сатабыз мисалы. Карагаттан өтүп кетебиз да. Мына сизге рахмат Абдулла Ташев. Ушунча келип, бияка маек курганыңызга, семинар өткөнүңүзгө мына сиздин коллективге да рахмат. Биз анан түн жумшатышыбыз керекпи, кырк салышыбыз керекпи же жанагындай биолор менен дарылашыбыз керекпи? Жок, азыкты жакшы берсеңиздер, анан бутоо. Бутоодо биз биринчи эмнеден адашабыз. Бутаганда биз штампты койгондо, биринчи штампты коюп атканда адашабыз да, штампты бийик коюп таштайбыз да. Ап келип отургузуп коебуз, 2 жыл, 3 жылдан анан үрпөйүп өсүп калганда анан келип туруп катуу кыркып коебуз. Анан кийин одо программа кетет да, шефке отун керек турбайбы, анан отун чыгара баштайт, балчоктон. Анан кийин ойнонайын, дагы өсүп атат го, бул деп туруп дагы кыркабыз. 3 бутакты кырсак 18 бутакты кырсак 72 бутакты кырсак 200 канча болду эле жатып калат. Шыбыргы болуп калат. Анан кийин башкара албай калабыз, анан тим коебуз. Калаганды өзү өрчүлөт. Же алма бербейт. Жылыга эле анан кийин бир отун алабыз да. Биринчи коюп аткан штампты койгондо кыска коюш керек, штамп. Чыканактай коюп туруп эле. Себеби энди алманы бийик кылыштын кереги жок. Азыр KGB формага келди. Ким деген кишинин жашыл бутоосу дейт. Штампты кыска коюп, крона неме скелетти дагы кыска коюп туруп, анан кийин баягы алма мына штативдей эле болот, бой. Чоңойгондо уже 30 жыл болгондо да ушундай бойдон тура берет. Үстүнө чыгып, каптандын алдынан тере бересиздер. Ошол бул высокорослыйга. Отуруңуз. Отуруңуз, мен азыр толук айтып коеюн, анан кийин кошумча кыласыз. Мына биринчиден эме кылганда штампты коюп, анан скелетти чыгарып, кронаны койгондон кийин, уже кронасы өзгөндөн уже жесткий бутоого өтпөш керек. Мына учунан эле алсаңыздар, бул уже эмне түшүмгө настрой болот. Анан кийин эмени бүчүрдү, немени окушту үйрөнгүлө. Бүчүрдү алма турса деле кыркып атат, өткөндө бир обрезчиктер келип туруп, карап турсам, алмасы турат, толтурат. Мөмөсү турса деле, аны деле мына ичиге өсүп кетипти, ямбашыга кетипти деп эле алып атат. Токтой, алма быйыл алайлы, жейли алмасын. Анан да 2 жыл аны карайлы, шак тетиги бутак эскирет,
карыйт, анан оны алып таштап, анан кийинки бутактарды настрой кылыш керек да. Эң биринчи туугандар баягы обрезка кыласыңар, кандай кылсаңар дагы обрезка кылгандан кийин обязательно ушул июнга жакын, где-то 20 сертике уже июльда болуп калат. Июльда чыгып туруп баягы флизинг кылгыла. Эки кулак болуп чыгат. Ошолор чыкканда ошону терип салыш керек. Кадимкидей кол менен эле жулуп салгыла. 2 жыл жулсаңар уже мөмөгө настрой берет да. Тим койсоң ошолор чач тамыр болуп, баягындай камчы тамыр болуп чыга берет, бутак болуп чыга берет, кайра. Чуук болуп эле. Ошон үчүн флизинди үйрөнгүлө. Флизинди карасаңар, YouTube'да толтура флизинг кылганда үйрөткөн немелер бар. Кыркканда кандай кырк, жестко кыркасыңбы, мягко кыркасыңбы, флизин чыгат. Флизинди алып кой, 2 жыл подряд алып, уже мөмөгө настрой берет да. Анан баягы эски бактар бар, карагыла, кронос немеси штамп таза, баягындай оору түшкөн эмес, жакшы боло турган болсо, уже түшүм эжем айтат го, майда болуп калды деп. Ошону жестко бутап туруп эле, анан кийин баягына KGB формага салып, ошону менен бир 30 бутак койсоң, өзү мындай болуп, уже ийилген алмаларды көрүп атасыздар. Ошолор уже KGB формада ошолор. Мына ошону үйрөнүңүздөр. Карап туруп, баягы эскиргенин алып коесуңар, жаңыларын кой берип коюп, аны буну дагы акырын Каныбектен үйрөнөсүңөр. Каныбек бул системаны билет, Азамат дагы билет. Ошого караңыздар. Алманы көбүнчө эле баягы солуп туруп барып түшүп калган бул азык жетпегендик. Азык жетпейт. Анан биз болсо азыкты болсо, мисалы үчүн мына бутак, мына штамп мына болсо чоң бар. Баягындай мантыны биз ооска бербей эле, моюнга сала беребиз да буга. Бул мантыны оозу биякта эмес. Оозу деген бутак биякта болсо, мына карасаңыздар, мына бутак мына. Ушуну түйнө бериш керек. Сууну дагы, эмен дагы анан басып келе бергиле. 1 жылдыкпы? 2 лопатка алды. 2 жылдыкпы? 3 лопатка алды. 4 жыл немеден берака жылып келе бересиң. Диаметрин чоңойт. Диаметрин чоңойто бергиле. Канчалык мисалы үчүн баскан сайын ошол жерге аба, суу жетет, толук жетет. Азыкты дагы ошол мына немесин астына эле бергиле. Жумшатышты биз билбейбиз. Биздин алмалардын любойлардын арасын үйүңөргө барайлы, алмаларыңардын түбү катып турат. Каттык болуп мынандай. Анан аба жетпесе, неме болбосо, эч нерсе келсе, азык ала элбесе, баягы түрмөгө түшкөн киши арыктап кетет го, ошондой эле да. Аны басып, жумшатып, анан биогумус бакканды үйрөнгүлө. Биогумус деген өмүрүңөрдө бир эле коробканы 5000 сомго алып коесуздар. Калифорнийский сөлжөн. Алып келип саласыздар 1 тонна 40ка. Ол деген тетигине 6 айда переработка кылат, силерге 600 кг биогумус берет, өзү да 100 кг болуп калат. Уже 10 тоннага саласыңар. Болду, кетти, иштей берет. Бир эле жолу аласыңар өмүрүңөрдө. Сөлжанды бир эле жолу. Калифорнийский сөлжан. Калифорнийский сөлжан азыр Кыргызстанда 2 сөлжан багып атышат, бирөөсү старатель, бирөөсү калифорнийский. Калифорнийский аябай көп, а биздин кыргыздарыбыз калифорнийский багы старательге уже каша варенье кылып аралаштырып алып эле багып атышат уже. Себебинде биз түшүнбөйбүз ону. Орустарга окшоп тийип карап отурбайбыз да. Bir кемпир мага суроо жөнөтүп келген экен. Абдулла Ташиевич сөлжандын эркек ургачысын кандай ажыратат? Мен да билбейм дедим. Эркек ургачысын кандай ажыратат? Гемофродит болот экен. Экөө тең эме кыла берет экен, жумуртка бере берет экен. 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм кыкты жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет. Эгерде силерде 100 килограмм сөлжан жаза алсаңыздар 1 жылдын ичинде күнүгө 60 килограммдан биогумус, 60 килограмм биогумус, бул деген 10 сотик жерди өкүртө иштете бересиң да. Жетет сага. Мына биздин азыр эмеде биз азотко, селитрага, карбамозго, ушунун бардыгы ушу эменин ичинде бар, биогумустун ичинде. Калий, кальций, фтор, марганец, темир, жез бардыгы бар ушундай. В чистом виде азот бар буда. В чистом виде, таза, табигый. Аны мисалы үчүн любой лаборатория, хоть итальянский, хоть японский алып туруп сиздин өрүктү же карагатты салса, ал жерден только добро чыгат. Болду, кете берет любой жакка. А Өзбекстандын товарлары жакында эмне болот? Айтат, давай мындай кылып тазала. Момундай, превышает допустимые нормы нитратов. Токтот дейт. Уже жылдан жылга уже усложнение. Адамдар мамлекет өзүн уже коргой баштады. Азыр биздин Кыргызстандыкы эмне? Жөн эле баягы Айжагандын магазининде эле ачык да, биздики бар жок.
Келип чыгып атат бардыгы. Кирип атат, чыгып атат, кирип атат, чыгып атат. Көрүнгөн товарды алып келип атат. Апарса, срогу өтүп кетсе, кайрадан жаңы срокты басып Кыргызстанга айдап атат. Келип атат, биздин магазиндерде сатылып атат. Бизде эң аялуу катмарыбыз, балдарыбызга тойдон эң арзан конфеттерди алып келип ошолорго жедиребиз. Эмне мурдагы өрөт дей беребиз? Эмнеге мурдагат? Пальма масланы жедирип атсаңыздар. ГМОну жедирип атсаңыздар. Химикатты жедирип, onu мурда акпай анан кийин кимди мурда акат, тура? Аны ал орубай ким оройт, тура? Мына айылдан башташ керек. Айылда бардыгы азыр эмне кыйкырып чыгып атат. Аракты жок кылгыла, аракты жок кылгыла. Аракты ичсе бир 10 ичип аткандыр. А ГМОну бардыгыбыз жеп атпайбызбы? ГМОну жаппайлыбы? ГМОну жапсак анан кийин бизге акыл эс келбейби? ГМОну жапсак анан биздин балдарыбыз злой болбой, добрый болбойбу? Жеген ичкенибизден ооруп атпайбызбы биз? Бизге билинбегени менен мынандай да туугандар. ГМО анан кийин нормальный, экиге бөлүнүп калган уруктар дагы. Уруктун ГМОсун баягы дүйнөдө эмне болсо бар жокту ташып алып келип сатырып атат. Бир контроль кылган эл жок. Мына урукту алып келип атат, ал урукта чочконун гени бар, помидор. Помидор узакка чыдайт, тура берет, тоңуп коюп. А чочконун гени бар. Ошону болсо биз шакарап кылып ош менен уруп атабыз. Анан дуа кылып атабыз, намаз кабыл бойду. Эмнеге? Помидордон кетип атат. Нанды уруп жеп атабыз. Ал жерде костный мука кошот. Ал мука өлүп калган. Малдыкыбы же халал союлган малдыкыбы костный мука кандай кошулду. Анан унду ушундай отбеливать этет, аппак кылыш үчүнчү. Ушундай отбеливательдерди кошуп отбеливать этет, аппак кылыш үчүн. Бул да химия. Анан кийин ошол будайды жебеш үчүн мышыктын генин кошуп коюп атат. Талаада будай төгүлүп эле турат, бирок чычкан жолой албайт. Анын ичинде чычкандын гени бар. Мышык чычкан келип, мышык жыттанып турат, тигин жебейт. Аны болсо биз жеп атабыз. Биздин жеген ичкенибиз бардыгы оору болуп калбадыбы? Ошону биз деген өзүбүз өндүрүп, мына акемин жанагы айтып кеткен сөзүнө силер кулак деле салып атыңар да. Өзүбүз өндүрөбүз, өзүбүздүн магазиндерде сатылат. Мына кутум ушундай болуш керек. Кыргыз качан өзүнүкүн анан жегенде анан кийин өнүгөбүз. Биз ага чейин бул Coca-Cola соктор келип атат Россияда, деп. Россияда анча бак кайерде. Кышын жайын сок келип атат, Жок, ал сок эмес, ал концентрат, жөнүнө бир краситель, ароматизатор, ошо болду. Добрый, злой, домашний, мамашний, бир балалардын бардыгын жыйнап алып келип атат. Алар акча иштеп атат. А биз ден соолукту жоготуп атабыз. А эмнеге бар жогубуз чирип ирип кетет жайдын күнү? Эмнеге ушул жерге биз өзүбүз кичинекей кир машинени переоборудовать этип, ошого бар жокту салып туруп, анан кийин баягы кир суу чыккан жагынан сок чыгарып алсак болбойбу? Туурабы? Ошондой оборудованияларды алып келип сатпайбы бизге, туурабы? А бизден не ташыйт десе эле, ошол Рошендин конфетин ташып атат, Баян Сулуунукун, Рахаттыкын, бар жоктукун, Яшкина, Юдашкина бар жокту алып келип тыгып эле атат. Кыргыз деген Россиядан баласынан акчаны күтүп, акча келсе самса жеп коюп жүрөт. Болду, кылган иши ошол кыргыздын. Жо балам акча салыптыр. Кой мен бул баламдын акчасын этият кылайын. Тетиги азамат көчөт сатып атыптыр. Барып азаматтар 100 көчөт алып келип туруп нерге ийип коюн. Эртеге балам келсе ушудан жейт деген жок. Огородду карасаң ортодо 20 соток огородду айтып атам го, бир жаңгак, тиякта бир алма, биякта бир шапталы, анан бир эки эшекти байлап койгонбуз. Анан кийин болсо жетишкеле кайгырып эле Садыр Жапаров иштебей атат, камап айтат, мындай кылып айтат, деп эле ошентип эле кетишкеле саясатты сапырабыз. Эй туугандар, 5 соток жерден Андижанда миллионер болуп атат, Андижан областында. Ошол жерге инжир деген эме бар, анжир деп коет. Ошону отургузуп алып миллионер болуп атпайбы? А биз болсо ар бирибизде жок эле дегенде 5 сотоктон жер бар. Эмне үчүн биз миллионер боло албай атабыз? Ушунун бардыгын биз деле байысак болот, биз деле кылсак болот. Бизде илим менен тажрыйба жетпей атат да. Мына ошол илим менен тажрыйбаны бири-бирибизден үйрөнөлү. Ошон үчүн туугандарым, мен силерге убедительный просьба. Телеграм скачать этиңиздер. Телеграм скачать этип, сөзсүз түрдө баягы 15 000 багбаны бар группага кириңиздер. Анан билгениңерди, Каныбек, Азамат, аке, сиз да аябай ошол жерге төгүңүздөр. Элдер үйрөнсүн. Элибизди биз өстүрбөсөк, самообучение кылбасак болбой калды. Антпей турган болсок, бири-бирибизден жашырып отура берип. Тура, азыр болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көзүн кызартып Кытай турат. Бул жактан өзбек бастырып келип атат. Бул жагынан Тажикстан. Турабы? Бул жактан Казак чыртып атат. Баягы Чу дарыясын кой берип койгон.
жылдан жылга бери жылып келет. Ал жагын тегиздеп туруп алар мына эгин тала кылып, шалып, балы кылып иштеп атышат. Кыргыз болсо манастай эле уктап атабыз да. Манастай болуп туруп кичине бир эрдик көрсөтүп, биргелешип иштеп, бир жакшылыктарга жетишпейли биз деле. Биздин деле колдон келет. Кыргыздарды керек болсо мурда акылман деп башка жактарга как эме кылып совет бергени алып кетишкен. Момда кылып. Мына биз таза тамак жемейин, бизден акылмандар чыкпайт. Биз таза тамак жемейин, бизден батырлар чыкпайт. Намустуу эркек, намустуу кыздар чыкпайт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында биз импорттон четтешибиз керек. Импортто замещение. Мына мисалы үчүн ошол жерде канча эжелерибиз отурат. Булар бышырган печеньяларды неге жебейбиз? Ар бирибиз кичинекей цех ачып туруп, өзү Кыргызстанга пока бутубузга туруп алгыга чейин кичинекей ишканаларды ачыш үчүн болгону ошол медицинский справка керек. Бул кутуруп кеткен эмес деген. Болду. Анан бир патент керек, болду. Всё, жарандык паспорт. Ошо үчөө менен эле ачылыш керек ишкана. Ошонун негизинде эле мына мен патентти төлөп койдум, положенный 1,5 миң сомду бир айына. Болду, вареньяңды кайната бер, вареньяңды сата бер. Туруп. Бир түп бактан мисалы үчүн ар кандай сорттогуларды калировать этип, кыйыштырып мындай өндүрүп атпайбы? Ошону кандай кылыш керек? Ошону эмелер азаматтар сурайсыздар. Группа. Az bir жер сәйметки бериш үчүн деген немеге анализге апар өткөрүп келиш керек да Бишкеккечи. Ошо анализ өткөрчү жерлерди областтарга да койсо кандай болот? Мүмкүнчүлүк барбы ошогочу? Бишкекке барып келиш кээ бир кишилерге кыйынчылык жараткан болот да. Мамлекеттен колдоо көп каражаттарды талап кылуучу лабораторияда бул рядкен көп химикаттар алыш керек анализин чыгарыш үчүн дегенчи. Бирок биз буйрса ошол лабораторияны биздин базада ачып бериңиздер. Биз органикага өтүш үчүн биз ошол жерлердин анализдерин өзүбүз чыгарып ошо чарбалар менен иштешибиз керек деген талапты коюп атабыз. Мына сиздердин суроо талаптын негизинде мына ушул дагы кайрылабыз. Буйрса келечекте 1-2 жылдын ичинде буга деле жетишип калабыз. Себеби өзү органиканын талабы өзү ошол. Жердин анализин чыгарып туруш керек. Жана сертификатты алыш үчүн дагы ошол талаптар болуш керек. Эми азырынча бирок биз жанагы сиздер чарбага өтөм дегендерди 1-3 жылдын ичинде биз ушундай сунуш киргизип атабыз. Бекер ошол органикалык пилоттук чарбага өтүп аткан чарбалардын топурактарынын анализин ушу бекер чыгартып турганга аркы айларда буйрса келет. Ошо катталыңыздар, органикага өтүңүздөр, мына карагатка өтүңүздөр. Жакшы жана азыр могу семинар жакшы болуп атат. Мына биякта да питомник бар. Кимдин Каныбектин күчтүү багбанчылык адис Союз мезгилинде центральный уздакай плодоводство бүткөн жакын биякта пайдаланыңыздар. Карагат деген эмне? Быйыл көчөтүн тиксеңер 2 жылдан кийин түшүн бере баштайт. 1 айдын ичинде акча берет. Июлдун 14-ндө башталат, августтун 15-20-ларында. Эгерде позитивде кийинки кеч пишүүчү сорттор болсо, сентябрь айында улам тиги баасы жогорулап турат. Бир 10 сотук жерден 1 тонна, 1,5 тоннага чейин карагат алса болот. Туура да? Азыр 1 гектар. Я. 1 гектардан, турат го, турат. 10 сотуктан 1,5 тоннага чейин карагат алууга болот. Мына азыр 100 сом. 10 сотуктан 150 миң сом пайда табып кайрат. Мен да кошумчалык коюм, Мына расход сиз ушу органикалык чарба кылам, пилоттук органикалык чарба кылам деп катталыңыз. Биз сертификатты берелик. Сиз ушу жанагы 8% өлчөмдө бир кредит аласыз. Мен бу жерге дегенде бир сотуктан баштасаңыз деле ошол өзүңүзгө жетиштүү. Обязательно 1 гектар эмес, 1 сотуктан эле иштеп баштаңызчы. Аз-аздан баштап анан развиваться эткен жак. Эч качан кредит албаңыздар туугандар. Ана алгандан кийин деген мойнуңарга чоң бир жүк түшөт. Же нормальный тамактан албайсыздар, же нормальный уктай албай каласыздар. Андан көрөктө 1 гектар отургузбай эле өзүңөрдүн бир малыңарды сатып бергиле. Мисалы үчүн азыр кредит алып атасыздар. Хотя үйүңөрдө 3 уй турат, туура? Ошол уйдун бирөөсүн саткыла. Ал уй барса көп болсо
bir 12 килограмм ет қосып келеді, тура. А бұл жақта оны сатып тұрып, 10 сотикке қарағат айдап алсаңыздар, кейінгі жылы уже 2 үйдің ақшасын шығарады ошо. Өзі бірінші внутренний емені издеш керек та, вложение. Қарап, мына қарап, бірде мынаны саталы дағы, орнына мынаны қылып, планировать еткеле. Еш қашан кредит албаңыздар. Кредит деген бұл, кредитке бұл Алланың соғышы шыққан. Соғыш açқан Алла. Кредитке пайғамбарымыз соғыш açқан. Соның үшін пайғамбарымыз менен Алла менен соғыспаңыздар. Кредиттің керегі жоқ бізге. Ошол. Міне, Ташевич келген қонақтар, жақсы семинар өтіп бердіңіздер. Біз де азыр ошо проектімен иштеп атканбыз. Жакырчылыктан чыгуу максатында ошо Лескоз менен биргеликте бүткүл Дүниелик банк менен ошо биргеликтер көчөт таратып берели деп атканбыз да. Ошо азыр ошо келген элдер, келген конокторго суроо берип, жана көчөттүн немесин үйлөнүп алдыңыздар да. Азыр ошо район боюнча 6 айлык өкмөткө ошо примерно бир 120 үй-бүлөгө 30дан ашык көчөттөрдү таратып беребиз. Ошолорду сейип, ошолорду өстүрүп, түшүмүн алып, кийинки жылдар ошо 5-6 жыл болобу ошо жакырчылыктан чыгуу максатында бир жакшы иштер жүргүзүп атабыз да. Анан болушунча суроолорду берип алгыла. Бул кишилердин тажрыйбасы, опуту абдан кенен. Азыр биз Ак Суу району көп ушу алма көчөттөргө багыт бербейбиз. Biz жалаң эле картошка, буудай, арпа башкаларды себеп атпайбыз. Негизи алма менен карагаттан көп киреше тапса болот. Абдан көп киреше тапса болот. Ошондуктан биз жана жакырчылыктан чыгуу максатында жана үй-бүлөлөрдү айлык көчөттөр менен биргеликте үй-бүлөлөрдү алып, ошолорго бесплатный көчөттөрдү таратып беребиз азыр. Ошолорду жакшы өстүрүп, жакшы өндүрүп койса, ошолордон түшүм алгандай болушканы керек да. Ошолор карап. Ана көчөттү алып, сейип коюлган карабай, аны карабаса түшүм бербейт экен, көрдүңүздөр, Көчөттү да балача карап, жакшынакай өз учурунда дарылап, жакшы мамиле кылса, көчөт да ошончо берет экен, Рахмат сиздерге да. Келип жакшы консультация, жакшы семинар өтүп бердиңиздер. İşlerinizler iyilik olsun. Özü yarım saatten keyin баягындай жарым сааттан кийин адам баягы информация принимать этпей калат да. Көп отуруп койдук. Эми келген кадамдарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Аба бир дуа бересизби? Кетти, ушерде бата кылып коелу. Эми сиздердин кылып аткан ишиңер омейин деп. Омейин, сиздердин кылып аткан ишиңер менен, өзүңөрдүн аракетиңер менен ушу кыргыз элинин алдыга сүйрөп чыгалы деген демилгеңер кут болсун. Ушул жакшылыктар, жакшы ой, пикир, тажрыйбаңар ушул элге жуксун. Эл да оңолсо жеринде мамлекетибиз оңолот. Ошо бай жашаганга биз дагы аракет кылалы, ден соолук болсун дагы, койгалаң оору сыркоодон тезирээк арылып кетели дагы. Ак жол сиздерге. Сиздердин жолуңарды жолдоп биз дагы өнүгө берели. Аман бололу.